Чындык сайты Темир Сариевдин 2015-жылы Ош облусуна болгон иш сапары тууралуу маалымат таратты. Макалада 2 күндөн бери Матраимовдордун Кара Суудагы иш-чарасы бир топ жылдан бери өтүп келгени жана ага экс-премьер-министр Темир Сариевдин бир кезде катышканы боюнча интернеттеги талкууларга жооп берилген. Белгилей кетсек, жаңыдан премьер-министр болуп дайындалган Темир Сариев 2015-жылы 9 май жеңиш күнүн утурлай алгачкы расмий сапарын Ош облусуна баруудан баштаган. Бул учур улуу ата мекендик согуштун 70 жылдыгына да алып келгендиктен бул күндү жалпы КМШ өлкөлөрү масштабтуу түрдө майрамдоону кабыл алышкан. Сариев расмий сапардын негизги багыты катары ардагерлерди куттуктап, мамлекеттик сыйлыктарды, акчалай белектерди жана 70 жылдыкка арналган атайы чыккан медалдарды тапшыруу үчүн ошол учурдагы губернатор Сооронбай Жээнбековдун жана акимдердин коштоосунда Ош облусун төрө кыдырып согуш ардагерлерин куттуктаган. Андан ары сапарын улай Кара Суу районуна барып, ал жерден дагы согуш ардагерлерин куттуктап кайткан. Темир Сариев Кара Сууга болгон сапарында Матраимовдордун тоюн тойлоп олтурган эмес. Ал Матраимовдордун сыйлыгын тапшырган эмес. Ал мамлекеттик иш менен барып, ардагерлерге мамлекеттик сыйлыктарды тапшырып, куттуктап кеткен. Учурда бузукулар дейбизби, актануучулар дейбизби, же мактануучулар дейбизби? Айтор алар тарабынан Сариевдин расмий сапарын Матраимовдордун тою менен алмаштырып, коомчулукту чаташтыруу аракети жүрүп жатканы анык. Эгер ошол учурда Темир Сариев силерчилеп, шаңга бөлөнүп тойлоп олтурганда, ошол убакта эле ар кандай кептер айтылмак. Демек, бул айыптоо суу кечпеген ушак, деп жазат Чындык сайты. Узун кулактык кылып уккан маалыматтарыбызга караганда, бийликте бир топ министрлер алмашаары айтылууда, деп жазды Факты Кейже. Алардын катарын коомчулукта көбүрөөк киши сынга алынгандар экени белгилүү эле болду. Айыл чарба министри Нурбек Мурашев сап башында экен. Буга чейин Мурашев айыл чарбаны эптей албаганы катуу талкууну жаратып, чирип кеткен картошкага да анын тийиштиги бар экени айтылып жаткан. Мурашев менен бирге саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев, билим берүү министри Гүлмира Кудайбердиева, Ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдердин дагы аттары аталууда. Кыясы Ички иштер министрлигин жетектеп, Катани кайман аты бар Өмүрбек Субаналиевдин барып калышы мүмкүн окшоп калды. Буга чейин Субаналиевдин кызматка барышын ийимге карай жол экенин айтышкан. Ал эми президенттик аппараттын жарандык өнүктүрүү, диний жана этностук саясат бөлүмүнүн жетекчиси Назгүл Ташпаева вице-премьер-министр болуп Алтынай Өмүрбекованын ордуна бараарын болгонгондор бар. Булак Факты Кейже.